showed me right from wrong. Борбор Азиядагы сайттер уюму Бишкек шаарында өзүнүн алгачкы ири офисинин курулушун баштайт. Бардык талаптарга жооп берген курулуштун долбоору учурда толугу менен иштелип чыккан жана жер аянты аныкталган. Жакынкы учурда капсула салуу менен иш баштала тургандыгын уюмдун башчысы Саид Умар Олмасханов билдирди. Аны менен катары сайиттердин өздүктөрүн тактоо жана тууганчылык байланышты чыңдоо максатындагы иш-чараларды уюштуруу үчүн сайиттер уюмунун Өзбекстандагы өкүлү болуп Сайдулла Дилланов дайындалгандыгын кошумчалады. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуh. Урматтуу Ахлил байт мүчөлөрү, урматтуу сайиттер, урматтуу туугандар. Мына Накаба Ас-Саада Ал-Ашраф Асия Ал-Вуста Борбор Азия сайиттер уюму сайиттерди тактоо иштерин жүргүзүүдө көптөгөн тараптардан кайрылуулар болууда. Мына ошолордун арасында Өзбекстан Республикасынан бизге кайрылуулар өтө көп болгон. Көптөгөн сайиттердин тарыхын тактоо иштери жүрүп атат Өзбекстан Республикасында. Бирок көптөгөн сайиттерге биз документтерди өз учурунда бере албай жатабыз. Анткени биздин ал жакта өкүлүбүз жок болчу. Ошондуктан Сайдулла Жиянов агабызды Өзбекстанга өкүл кылып дайындадык. Бул боюнча чечимибизди окуп койсок. Борбор Азия сайиттер уюму Өзбекстандагы сайиттердин өздүктөрүн тактоо жана тууганчылык байланышты чыңдоо максатындагы иш-чараларды уюштуруу үчүн Жиянов Сайдулла Турсунбаевичти Өзбекстандагы ыйгарым укуктуу өкүлү катары бекитет. Allahümme salli seyyidina Muhammed, Allahümme salli seyyidina Muhammed, Allahümme salli seyyidina Muhammed. Өзбекстандык туугандардын, Өзбекстандык сайиттердин бир канчасынын документтери даяр болгон. Мен азыр бул Өзбекстандагы мына дайындалган өкүлүбүзгө өткөрүп беремин. Иншалла сиз өз колуңуз менен бул адамдардын өзүнө расмий түрдө тапшырып бериңиз. Урматтуу туугандар, дагы айта кетчү маалыматыбыз бар сиздерге. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, дүйнөнүн ар кайсы жагынан коноктор келип атат, туугандар келип атат, сайиттер уккандын баары эле келип жатат. Ошого бизге чоң ордо керек болчу, чоң биздин турак офисибиз зарыл болчу. Биз көп жылдардан бери аракет кылып жүрөбүз бул офисти курганга. Мен ушул жерден биз өзүбүздүн жалпы туугандарга, сайиттерге мен ыраазычылыгымды билдирип кетемин. Аксакал абаларыбызга мына ушул маселени көтөрүп чыгып быйыл буюрса март айына ошол офистин курулушун баштаган атабыз. Иншалла бул офис 5 кабаттан болот. Ошол жерде бүт ошо сайиттерге байланышкан иштердин баары ошол жерде жүргүзүлөт. Накабанын иштери, келген коноктор кенен ошол офистин өзүндө дем алып, офистин өзүнөн узата тургандай болот. Бул албетте абдан бир жакшы бүгүнкү көрүнүш, бүгүнкү жакшы иштердин бири болуп калды. Мен ыраазымын. Азыр сайитмен дегендин бардыгы дүйнөнүн кайсы жеринде болсун, ошо каны тартып, жүрөгү тартып ошо туугандарына. Бул биздин үйүбүз. Биз карап турбашыбыз керек. Буну биз курушубуз керек деп мына аракет кылышып жатат. Бул курулушка башка жактан салым кылгандын бизге кереги жок. Биз өзүбүз гана бүтүрөбүз. Себеби бул биздин үйүбүз болот деп мына ушундай аракеттерди жасап атат. Бул көрүнүш албетте кубандырбай койбойт, урматтуу туугандар. Себеби ушунчалык сайиттердин такталып аткандыгы кээ бир шылуунчулуктун жок болушлугуна бүгүн ачыктан ачык себеп болуп жатат, урматтуу туугандар. Мына канча деген сайиттер такталып, акыйкат сайиттердин баары колуна документтерин алгандан кийин өзлөрүн бир учурларда сайит деп атап алгандар же сайиттердин намынан иш кылып жүргөндөр мына бүгүн ачык айкын көрүнүп калууда, урматтуу туугандар. Ошондуктан абдан жакшы иштер жүрүп жатат. Бул жүрүп аткан иштерде ушу колдоп аткан агаларыбызга, аксакал абаларыбызга баарына мен ыраазычылыгымды билдирип кетемин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуh.
Assalomu alaykum rahmatullohi barakatuh. Men Jiyanov Saydulla Tursunbayullo, O'zbekiston Respublikasining Toshkent viloyatining Do'stibay shahridan kelganman. Bizning hududimizda, bizning qishlog'imizda shu ko'p saytlar yashaydi. Qilichli saytlar bor, saytlar bor, sabul saytlar bor va boshqa xo'jalar ham yashaydi bizning avlod. Men Saydumarga minnatdorchilik bildiraman. Shu bunda saytlarning ishlarini olib borayotganini, bir-biri bilan baylanishtirib atganiga men o'ta xursandman. Saydumar ukamizga, uning birga ishlaydigan jigarlarimizga katta omad tilayman, sog'lik salomat tilayman, omad martabalar biik bo'lsin. Сегодня очень такой хороший день. Мы приехали в Бишкек. Сегодня был назначен представитель на Узбекистан Джиянов Саидулла. Он был назначен сегодня. Я был назначен всего лишь 2 месяца назад. Это, конечно, очень хорошо. Теперь будет легче работать. Узбекистанские наши братья Саиды, они будут спокойно обращаться уже к Джияну Саидулле. Казахстанские ко мне будут обращаться. Мы все Саиды должны, это самое главное, сделать ID-карты. Это в обязательной форме. Тот человек, который имеет ID-карту, он может себя называть Саидом. Хотелось бы сказать, что Дом Саидов был открыт еще в 2017 году, официально оформлен. На данный момент ID-карты получило около 2500 человек. Но также, конечно, надо обязательно сказать то, что около 7000 человек не прошли проверку. Они оказались не саидами, хотя они себя считали всю жизнь саидами. Наша главная задача представителей – это ускорить работу Дома Саидов, четко выполнять поручения и задания Дома Саидов. Мы должны ускорить и также объединять всех Саидов, в том числе, у нас в Казахстане и в Узбекистане это Кылычты қожалар, Саид Бурханиддиннің ұрпақтары, Сейд қожалар и Сауд қожалар. Большое спасибо нашим братьям Саидам из Бишкека, Дома Саидов, представителям всем. Они приготовили, уже готов у них проект нового здания офиса Дома Саидов в Бишкеке. В марте месяце будет закладка капсулы. И я так думаю, что мы все, братья Саиды, должны не оставаться в стороне, должны также оказать помощь, так как это наш дом. После этого следующий Дом Саидов, офис будет строиться в Казахстане, а затем в Узбекистане. Бишкек шаарындагы Борбор Айзадагы сайттар уюмуна алыстан келишкен Өзбекистан жана Казакстандагы өкүлдөр андан соң Алматы шаарындагы сайттар менен жолугуш өткөрүштү. Анда алардын айрымдарына өздүк документтери берилди. Енді таза Саид пайғамбардың обеті. Аны менен катар Борбор Азиядагы сайттар уюмунда жүргүзүлүп жаткан аракеттер боюнча маалыматтарды билдиришти. Саид үйүнөн сол жерде біраз маселе көтерілді. Қазіргі уақытта проекттері дайын. Showed me right